Пила у людей, это мирное собрание, мы хотим, чтобы нас услышал президент, потому что все обращения... Акыйкатсыз прокурорлор кетсин, мыйзамсыз чечим чыгарган соттор соттолсун. Биз адилеттүү прокурор шайланышын күтөбүз. Башкы прокуратура кетсин. Бүгүн дал ушундай чакырыктар менен парламенттин алдына ар кандай жазылыштагы плакаттарды кармап алган жарандар нааразычылык акциясына чыгышты. Мындан тышкары митингге чогулгандардын арасында ар биринин сот иштерине нааразы болгон көйгөйлөрү бар экенин да айтышты. Жок, только бул жерден жалаң эме, бул бияк жер. Бул жалаң эле прокуратураны карасаңар, жалаң эле прокуратураныкы. Муну эч ким карабай атышпайбы? Көйгөй жер эмес бул деген прокуратуранын иштебегендиги болуп атат. Эгерде чыкылсын, кезилсин, кагазын бизди текшерсиндер да, биз иштеп атабызбы, же арыз жазбаганыбызбычы? Анда деген биз макулбуз. Акцияга чыккандардын талабы прокуратура ишти ак карасын. Биздин кайрылууларыбызга эч кандай жооп бербей келет. Бизге чындык керек деген шаар тургундарынын бири Элмира Абдурайымова Чыгыш 5-кичи районундагы 8-үй бүлөлүк оорукананын жанына Онурган курулуш компаниясы тарабынан мыйзамсыз көп кабаттуу үй салынып жатканын айтат. Акциянын катышуучусу ал жер балдар ойночу жер болгонун айтып, жок жерден имарат курулуп жаткандыктан биз прокуратурага чейин кайрылдык, бирок жооп жок дейт. Бүгүнкү акцияга чыкканыбыз биз сотторго, прокуратурага, биз чиновниктерге эч качан ишенбейбиз. Ошо парковый зонаны кайра алып келгенге биз талап кылабыз. Азыр даже силер өзүңөр барып көрсөңөр, ал улар базарды коркунучтуу. Базар эмес эле, ал даже эшиктеги туалет таза. Ооба. Биз ошо үйгө дагы противбиз, каршыбыз, и базарга да каршыбыз. Бизге ошо парковый зона салып бергенге. Анан бизде сотко, прокуратурага ишенимибиз жок. Биз да сыпыр эле соттошуп жүрөбүз. Эч кандай правительствого биз жөлөнүп таяна албайбыз. Мындан тышкары 6-кичи районундагы 56-орто мектептин жанындагы көп кабаттуу турак жайдын курулуш иштерине тургундар нааразы. Ал жердеги жашаган жашоочулардын пикиринде көп кабаттуу үйлөр курулса, жанындагы мектеп жана башка жер үйлөргө жакын болуп, бир топ көйгөй жаралууда дейт. Бул маселеде прокуратурага кайрылдык, бирок жооп жок дейт. Ошо жерге бир да нормативге туура келбейт экен үй салганга. Бирок ошого карабастан азыр бар, кандайча айтсак, Бишкек курулуш компаниясы ошону салган жатат. Кайсы компания дедиңиз? Бишкек курулуш. Биз көп эле жерге кайрылдык, мэрияга кайрылдык, прокуратурага кайрылдык. Көп Бишкек курулуштун өзүлөрүнө жаздык. Канча көп эле кагазда письмо менен обращаться эттик, биздин үнүбүздү уккан киши жок. Бүгүнкү акцияга жалпысынан 60ка жакын жарандар катышты. Акцияда бир эле үй жер маселесинен сырткары сот иштеринен да жабыр тартып келгендерин айтышат. Акцияны колдоп чыккан укук коргоочу Рита Карасартова бүгүнкү күндө чындыгында прокуратура эмне иш алып барып жатат түшүнүксүз деген пикирин билдирди. Бүгүн эме прокуратурага багышталды, прокуратуранын жанагы иш жасабаганын арналган. Мен өзүм колдоп чыктым, анткени себеби мен акыркы күндөрү ошо көрүп атам. Бизде прокуратура баягы мыйзамдуулукту карап, ошо мыйзамдуулук эмне үчүн болбой атат деп, соттордун да көзүн чукуй турган, баарына мыйзамдуулук жок жакты, прям баса кала турган органыбыз тескеринче мыйзамсыз болуп аткан иштерге көмөк көрсөтүп туруп, ооба ошондой болсун дегенге жол берген орган болуп калды. Мындай прокуратуранын бизге кереги жок. Азыркы күндө булардан тергөөнү да алып салган, эмне менен алек болуп жүрүшкөнүн билбейм да. Митингге чыккан жарандардын көп кабаттуу үйлөр мыйзамсыз салынып жатат деген пикирлеринен улам Бишкек курулуш компаниясына байланышка чыгып, бирок 6-кичи районундагы салынып жаткан көп кабаттуу турак жай тууралуу комментарий алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал эми биз Бишкек шаарынын архитектура жана шаар курулуш башкы башкармалыгына байланышып, акыркы учурда курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайлар канчалык деңгээлде мыйзамдуу деп суроо салдык. Бул объект боюнча мындай кыскача маалымат берип коелу. 2009-жылы Бишкек шаарынын мэриясынын токтому менен Бишкек курулуш ОАО Бишкек курулуш фирмасына 5 жылга жер тилкеси жанагы аянты 0,152 га көп кабаттуу үйгө курууга жер участогу берилген. Андан кийин 2009-жылы архитектуралык пландаштыруу шарттары түзүлүп берген Бишкек башкы архитектура тарабынан. Долбоор 2014-жылы макулдашылган. Жанагы эме курулушка уруксат берүүчү документтер алынганда мурун. Андан кийин жана 2010-жылдан баштап жителдер ЖСК Орбита деген тарабынан заявление түшкөн.
ошол заявление сотто каралган. Анан соттун чечиминен жана определение апелляционной инстанции судебной коллегии деген 2010 чечим кабылган жана жительдердин жалобынын оставить без удовлетворения деп ошондой чечим кабылган. 2019 Бишкек курулуш жанагы жердин долбоорун өзгөрүүгө байланыштуу Бишкек башкы архитектура кайрылган. Жаңы шарт архитектура пландаштыруу шарттары түзүлүп бергенде 2019 Бирок бүгүнкү күнгө чейин долбоор бул объекттин долбоору бүгүнкү күнгө чейин макулдашылган эмес, каралган эмес. Акыркы 2 жыл ичинде шаар тургундары тарабынан мыйзамсыз салынып жаткан турак жайлар боюнча башкы прокуратурага кайрылгандардын саны көбөйдү. Бирок бул маалымат боюнча башкы прокуратура көп кабаттуу салынып жаткан үйлөр тууралуу мыйзамдуу деген уруксаат берип, андан соң курулуш иштери башталарын айтышат. Бүгүнкү акцияга чыккандар биз өз пикирибизди мамлекеттин жараны катары ачык айтууга укуктуубуз деп, эгер прокуратура чындык менен күрөшпөсө, анда биз бул акцияны ай сайын уюштуруп, президент Сооронбай Жээнбековго чейин жетишин талап кыларын билдиришти. Жаңылай Баймуратова, Ерлан Кыдырбеков, Next күндүн темасы үчүн.